Тоюбуз, мен сиздерди тоюңуздар менен куттуктайм жана мен сиздерден сураган элем. Айнур Райымжанова, бир мүнөткө туруп койсоңуз, мынакей Айнур Райымжанова деп айтып атабыз. Элдер арт жактан көрбөй жатасыздар. Бардыгыңыздар шатыратып кол чаап койсоңуздар. Кол чабабыз. Айнур Райымжанова. Шоу кесип коюңуз. Бүгүн сиздер чуркайбыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алгандарга сонун подаркалар күтүп атат. Онкология дегенден кийин бардыгыңыздар оюңуздар башка жакта болуп, жана ойлонуп калдыңыздар окшойт. Рахмат биздин тойго келип катышып атканыңыздарга. Менин историям башкачараак. Мен ушул компания 1 ай болгон экен ачылганына. Мен 4 балам бар, жолдошум жок. 4 баламды багыш үчүн мен Россияга кетейин деген, Турцияга барып иштейин деген, кор болуп каласың деп эчким Кудайдын бир буйругу менен кетпей калдым. Анан ушул жака менин КБ шайыр, менин жогорку спонсорум Токтогазиева Динаралардын, эжелердин жардамы менен ушул компанияга келип калып, мага эмнеси жакты. Биринчиден Кыргызстандын компаниясы. Президентибиз ушунчалык татынак акимет, татынак сулуулугуна кете албай калдым. Ички дүйнөсү сыртына чыгып турган ушунчалык ушундай бир аял зат болсо дагы элди жумуш орду менен камсыз кылыш керек деп эң сонун проект ачылган экен. Бул жерде мен болбосом ким болот деп ушинтип ойлодум дагы мен эч жака кетпейм. Кытайларга да тамак жасайм, ал убакта кытайларга тамак жасайт элем. Ошентип калып калдым дагы. Мына Кудайга рахмат. Айнур Райымжанова, Фатима Алионанын сонун окуулары менен ушул жерде калып калдым. Мына мен келгенде 1 ай болгон үчүн элдер түшүндүргөн адам жок. Региондо бир 4-5 адам иштеп атыптыр. Бул жакта Динара Токтогазиевна, Шайыр Кыбыевна, Айнур Райымжанованы доскада өзү түшүндүрүп аткан экен. Түшүндүрүп бүткөнгө чейин эле мен ушунчалык адамгерчилигинен кете албай калдым дагы анан иштеп баштадым. Мына Кудай буйрса бир аздан кийин көрөсүздөр. Мына жакшы ийгиликтерибизди 1 жылдан бери мына фундамент түзөп койдук. Келиңиздер. Фатима Алиона 48 мамлекеттин ичинде 3-орунду алып келген. Фатима Алиона, сизге ыраазымын. Биз мына обучение азыр бир аздан кийин сертификаттарды көрөсүздөр, ийгилигиңиздерди. Менин командам ушул жерге мага ишенип келген команда барсыздарбы? Мен сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Мына ишенип келип ушул жерде эң сонун жерде иштеп атабыз. Биз эмнеге биринчи Кыргызстандан баштадык? Эмнеге биз башка компанияларда иштешибиз керек? Кыргызстандан болгон адамдарды жазып алып туруп анан башка мамлекеттерге чыгайын деп атабыз. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар бердим. Анан адамдар аз болгону Динара Токтогазиевна көз адам жок болсо эле офисте өзүбүзчө музыка коюп алып тансага түшүп келет деп биз ушул адамдарды элестетчүбүз, көз алдыбызда болчу. Жок биз жагын келдик, бирок биз ишенебиз, аркабыздан толтур адамдар келип офисте эч ким жок болсо эле. Мына рахмат бардыгыңыздарга, биздин тоюбузга келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат.